күмүш медаль алып Олжобай Кудайберди уулу 23 жашта 5 жылдан бери спорттун бокс жана кикбокс түрү менен машыгып, бул аралыкта кикбокс боюнча Кыргызстандын 2 жолку чемпиону жана дүйнөлүк чемпионатта күмүш медалдын ээси болгонго жетишкен. Бул жолу да Сулайман Тоо кубогунда 81 килограммдык салмакта 1-орунду ээлеген мушкер өмүрүмдү спортко арнасам деген тилеги бар. Биз ошо спортту тандадым мен башынан. Эми аягынача ушул спорт менен Кудай кааласа Кыргыздын намысын коргоп жүрө берем деген ниетим бар. Ошо өнүгүү партиясы ошо азыр бүт эле Кыргызстанда спортсмендерди, врачтарды, мугалимдерди бардык жактан мындай поддержка кылып келатат. Ошолор менен катар эле бизге дагы материалдык жактан, моралдык жактан жардам берип келатат. Ошо өнүгүү партиясына рахмат. Кикбокс боюнча эл аралык турнирди уюштурган шаардык спорт комитети бул беттешүүдө тандалып алынган балдарга декабрь айында боло турган Азия чемпионатына катышууга жолдомо беришет. Ал эми буга чейин жаштарды сейрек жашоого үндөп келген Өнүгүү прогресс партиясы спортчуларга ар тараптан колдоо көрсөтүүгө даяр экендигин билдиришет. Биз эми өнүгүп келатабыз. Өзүбүз жаштарга жардам берип, Жалалбатта жаңы зал ачылган, жаңы муун деп. Ошол Кудай буйрса жаштарга келечек алдыда жакшы жардам беребиз. Акыркы жылдары деңгээли түшүп кеткен кикбоксту өнүктүрүүнү максат кылган уюштуруучулар жалпысынан 12 команда катышкан мелдештин жеңүүчүлөрүн ардак грамота, медаль жана акчалай сыйлыктар менен сыйлашты. Башкы максатыбыз балдарды, жаштарды, жаш өспүрүмдөрдү ден соолугу үчүн анан ошондой эле Кыргызстандагы кикбоксингдин өнүктүрүү. Өнүгүүнүн колдоосуна арзыган жалгыз Олжобай эмес, аталган партия бул сыяктуу жеке спортчулардын чет элге чыгып, өлкө намысын коргоп келүүсүнө көмөк көрсөтүп келет.